Çevirdir deyse koluçu, çer жазган мукам добушу, чертилип келдиң байыртан, чечен тил кыргыз комузу. Айтылуу акын Байдылда айткандай, мына чечен тилдүү комузду ойнотуп, кыргызга кызматын кылып, Алатоонун алтындай болгон айымы ак жолтой кызы болуп, эл алдында жакшынакай жүзү жарык, чыгармачылык өркүндө өскөн, алдыңыздарда обончу, күүчү, комузчу Нурзат Орозалиева. Комуз күүсүнө дагы ушундай көрмандарым барбы деп абдан толкунданып атам. Жүрөгүм дагы жебип атат. Эми бүгүн мен колуман келишинче ушундай биз сиздердин жан дүйнөңүздөргө жете тургандай, ушу күүдөн бир жан азык алып кете тургандай күүлөрдү черткенге аракет кылайын. Келгениңиздерге чоң рахмат. Ушу Токтоол атамдын 9 кайрык деген күүсү бар. Ошо күүсүн чертип берейин. Нурзат Орозалиева. Чоң рахмат. Концертіңіз құт болсын дейді. Өміріңер ұзын болсыңыздар. Ушул күйдө ошол бир атты элестетип, өзүм атты минип алып, ат башынын аксай арпасында кетип бараткандай бир элестетем да. Өзүңүздөр да бир байкап көрсөңөр.
келет экен. Нурзат Орозалиева. Бул ачылышы бүгүн ушу атайын концертиме сиздер укса экен деп алып келдим. Жаңы ачылышы эң биринчи угуучуларымыздар. Ошо Караколдо Кашка суу деген чоң суу бар. Ошо жерге бир Нургүл деген эжекем дагы бир досторум эс алдырып барып боз ийдин ичинде отурабыз. Боз ийдин мындай оозунан карасам суу тим эле ташкындап, Кашка суу укмуш бир башкача келип атыптыр да. Анан ошондо ушу башы кайрыгы келип, чыгып, отуруп, анан мындай ой келди да, ушу адам баласынын дегеле өмүрү бул суу болот экен да, суу. Суудан тазаланат экенбиз, суудан айыгат экенбиз. Суу ошон үчүн өмүрдүн булагы деп айтылат турбайбы? Деп анан кийин ошо мен күбүмдөн дагы бүгүнкү келген көрүүчүлөрүм бул күбү деген нерсе ичиңдеги жаман энергетикаңды күбөлөп салат экен да. Азыр мен сиздерди тазалап атам десем таң калышыңар мүмкүн, чынында. Анан мен ушул күбүм ар дайым элимди, кыргыз элин күбөлөп тазалап турган күбө болсо экен деп ушул Кашка суу деп чыгардым эле, бир жакшы кабыл алып койсоңуздар. Нурзат Орозалиева, обончу, күйүүчү, комузчу. Çok rahmet.
Кыргыз алтын сактайлы, талантты пулга сатпайлы. Кыргыздын 3 кыл комузун кылымдарга даңтайлы. Кол ойнотсо комузчу, тарыхы батат кыргыздын. Жакшылап аны түшүнсөң эй. Китеби батат Чыңгыздын, китеби батат Чыңгыздын. Жоготпойлу кыргыздар бабалардын белегин. Керек болсо комузга жанымды дагы беремин. Шартылдатып ойносо чалгы чөптү чапкандай, жан дүйнөңдү ойготот эй. Булбул сайрап жаткандай, булбул сайрап жаткандай. Түшүнсөң ар бир кайрыктан, кымбат бир турат байлыктан. Күлөрү кылым карыткан, элесин берет тарыхтан. Жүрөк безген кайрыгы, элимдин болот байлыгы. Комузга салган бабалар эй. Махабат менен кайгыны, махабат менен кайгыны. Комузга салган бабалар махабат менен кайгыны, махабат менен кайгыны, махабат менен кайгыны. Элзар Өскөнбаева. Кош жаздыкка коюп алып башымды, салаладым сенин кара чачыңды. Капысынан мен жолуккан эй махабат, айландырат мас кишидей башымды. Капысынан мен жолуккан эй махабат, айландырат мас кишидей башымды. Бердим барын, алдым сенден жыр калды. Балкып денем, бүткөн боюм суун алды. Сүйүүемне кандай десем ай жарашат. Кайдан чыкты кай тарапка эй алпарат. Сүйүүемне кандай десем ай жарашат. Кайдан чыкты кай тарапка эй алпарат. Ойлобопмун башка адамдын сунушун. Эм ойлосом капа болом күнү түн. Өзүм түшүп махабаттын эй отуна. Ак сүйүүдөн суусап турган эй учурум. Өзүм түшүп махабаттын эй отуна. Ак сүйүүдөн суусап турган эй учурум. Махабаттан ак сүйүүдөн суусап турган эй учурум.
Нурзат Орозалиева. Сезим комузчулар ансамблі. Сөзі Зейнеп Вайниеваға таандык. Обону Нурзат Орозалиеваға таандык. Гөлім аттуу ырменен жашырчы Майрамбек Базарбай уулу. Қайғына бірге сүзіп көлімдін, чөгіп барым қарегіңең ай көзіңдін. Қалғым келет сені менен ай түбөлі, сен мен үшін
Sen men üçün толқынымсың өмірдің. Sen men üçün толқынымсың ай өмірдің. Sen men üçün ақчардақсың ай қайқыған. Жытың келет тогүлүндө яңқыған. Жүрөгүмдө жашайсың сен ай түбөлүк. Аққу болып көл үстүндө қалқыған. Аққу болып көл үстүндө қалқыған. Sen men üçün ысык көлүм ай чалкыган. А мен сенин акчардагың ой кайкыган. Сыйлашалы бул дүйнөдөн ай өткөнчө. Суктангандай экөөбүзгө башка жан. Суктангандай экөөбүзгө башка жан. Сыйлашалы бул дүйнөдөн ай өткөнчө. Суктангандай экөөбүзгө башка жан. Суктангандай экөөбүзгө башка жан. Суктангандай экөөбүзгө башка жан. Майрамбек Базарбай уулу. Байқусыздан қайғы салып санаға, кеттің апар абыздан бөлініп. Емгегіңіз ұнытылбай тарубақ. Кетсеңіз да алыс ұзап сапарға. Ырайымсыз шума жалға алдырып, жүргөн кезим апа сизди сагынып. Тамборунда апа тура сүрөтүн, көргөн сайын сыздайт менин жүрөгүм. Күндөн күнгө келем апа сагынып, шакегиңиз дали жүрөм тагынып.
өзүңсүз жашап келем апаке, издеп келем, таппай келем, издеп келем апа сизди сагынып. Бир өзүңсүз жашап жүрөм апаке, издеп келем, таппай келем, тагдырымдын буйругуна багынып. Айдай Станкулова. Ата бабам чертип келген комузум, обонуна обон кошот добушум, комузумдан чыккан обон чыккан күү, каалайм элдин купулуна толушун. Алдыңыздарда Карамолдо Орозов насыйкат, Нурзат Орозалиева жана белгилүү кылгыякчы Айнура Бердигулова.
Айнура Бердіғұлова, Нурзат Орозалиева. Мен ушул күнү чертердин алдында айтып кетпесем болбойт. Ыбырай Туманов атабыздагы укмуштуудай күлөрдү чыгарган, анын ичинен ушу жаш элек ушу кыргыз элим өнүгө өсүп, билимге жетишсе экен, караңгычылыктан чыкса экен деп жакшы тилек кылып чыгарган экен да. Ансы кандай азыркы учурубуз Кудайга шүгүр, ошо атабыз тилегендей эле тилекте болуп келе жатабыз заманыбыз. Анан ошол киши ушул күнү чертип атып, ортодон омин деп ичкен. Анан мен Жусуп агайыма айттым, ошо жерден бата кылып омин деп коюңузчу деп. Анан жалпы эле элдер омин кылып койсоңуздар. Нурзат Орозалиева, Жусуп Айсаев. Атай Оғынбаев, ақ тамақ, көк тамақ. Андамесе алым самақ, алмақ салмақ чертіші өнер көрсөтөлү учурдун чебер комузчулары Нурзат Орозалиева жана Рахат Көчөрбаев. Негизи тарыхында ак тамак, көк тамак деген чымчык жөнүндө аялы ак тамак, күйөөсү көк тамак болгон экен деп. Анан Рахатты айтып атпаймынбы, ай, артист деген ушу экен. Сахнага чыкканда артист боло калыш керек. Чымчык бол десе чымчык боло калыш керек. Кел экөөбүз бүгүн ак тамак менен көк тамак болуп коелу дедим эле. Экөөбүз азыр чымчыкпыз да. Мен ак тамак, Рахат көк тамак. Ак тамак менен көк тамак чынар теректин башында экөө бири-бирин сүйүшүп калып,
чынар теректин башында жашап атып анан аялы ак тамак мынтип аткан кез экен дейт. Көк тамак, бул таласың деле жакпай койду. Мөмө чөмө деген өспөйт экен. Курма, мейиз дегеле жер жемиш өспөйт экен. Андан көрөк жүрбөйсүң, баксыма кетели. Ой, сен кызык экенсиң. Бул таластай жер барбы? Илгери Манас атабыз жер деген жер. Булбул сайрап таң атып, торгой сайрап күн баткан жер. Эми ушундай керемет жерден кантип кетем деп атасың? Ай, бул кандай кылып амалга салсам? Аялдын амал качып кутулбайт дейт. Көк тамак, экөөбүз сайрашып көрбөйлүбү? Макул. Кимибиз кыйын сайрасак, жеңгенибиз алып кетели. Макул анда. Аны мен баштап берейин. Анда көк тамак, сен башта көйрөңүрөөк таластыкта эмессиңби? Tamam.
бери кыл колуңду. Учурдун мезгилибиздин чыгаан комузчулары Нурзат Орозалиева, Рахатбек Көчөрбаев, жетиген аспабынын чебери Жусуп Айсаев жана таланттуу кылгыякчы Айнура Бердиголова. Асылбек Насирдинов, Марат Жунушов. Чоң рахмат Асыл. Сагынуу аттуу Нурзат Орозалиеванын чыгармасын аткарышты. Абдан соң
Окпайлы кана. Нурзат Орозалиева, Нурлан Асанканов. Эми Айганыш экөөбүз азыр кыялым деп бир ошо фортепиано үчүн Айганыш иштеп мен күүсүн чыгардым эле, ошону угуп коюңуздар.
Нурзат Орозалиева, Айганыш Текенова. Ой, мынаки менен скрипачка кыз. Чоң рахмат. Одан сүйүнүчтөмүн. Бәле.
жолдош болуп жол жүрдүк. Убакыт бүтүп кетерде сагынып жатам эмнеге. Убакыт бүтүп кайтарда түшүккө салдың сен неге. Керемет ойлор көп болуп кездешчү күндөр болсо экен. Ден соолук берип өзүңө жарк этип күлүп жүрсөң дейм, ишиңе берип ийгилик. Кудайым колдоп жүрсө дейм. Билими терең асылсыз, элиме керек жанымсыз. Билгизбей кантип жүрө алам, толкуп берир күй жазбасам. Эстебей кантип жүрө алам, күлөргө салып ырырдайм. Тарылып кетип калсаң да таптакыр эстен кетпейсиз. Жүрөктөн сүйүп турсам да билмек сен болуп сезбейсиз. Өзүң да сүйүп турсаң да чыдап бир кантип жүрөсүз. Өзүң да сүйүп турсаң да билмексен болуп, көрмөксөн болуп жүрөсүз. Чыдап бир кантип жүрөсүз. Чыкпадым чын сүйүүнүн аягына, бола албайм эми сенин катарыңда. Өзүңсүз бул жашоодо жашап келем, дагы эле сени ойлойм, дагы эле сени ойлойм жатарымда. Сен калдың сезимимде, ырларымда, жашайсың дале менин кыялымда. Унутпай өмүр бою калат окшойм, калдың дейм ак сүйүүнүн, калдың дейм ак сүйүүнүн убалынан. Чыкпадым чын сүйүүнүн аягына, айтылып кала
аман болсоң аярыма ишенем бул жашоодо жалгыз атпайм жолугам аман болсоң жолугам аман болсоң аярыма жолугам аман болсоң аярыма Кенже Көбөкова. Чоң рахмат. Алдыңыздарда сөзі Сырғақ Сооронбаевқа таандык. Обону Нурзат Орозалиеваныкі. Жубайыма Кемел Газы Абылғазиевтің атқарусында тыңдаңыздар. Жазда açılgan жашыл сирен гүлүндөй жадырап сен карап турсаң гүлүңдөй жүрөр белең өмүр бою чарчабай жүрөгүнө кирип кетсең билинбей жүрөр белең өмүр бою чарчабай жүрөгүнө кирип кетсең билинбей кубат берип талыкшыган алыма кубандырып басып келсең жаныма эки жүрөк эзилишип сүйүшүп эрип кетип кошулушса каныма эки жүрөк эзилишип сүйүшүп эрип кетип кошулушса каныма Бул өмүрдө дайым бирге бара алсак бир шум карга канат болуп жаралсак өмүр бүтүп өлүм колун сунганда учак аччу узак жолду таап алсак өмүр бүтүп өлүм колун сунганда учак аччу узак жолду таап алсак учак аччу узак жолду таап алсак Алдыңыздарда Обону Нурзат Орозалиеваныкі, сөзі Кыргыз ел акыны Шайлообек Дүйшеевке таандык. Чатыркөл атбашынын ырчы кыздар тобу аткарат. таппай көргүм катканда көйкөлүп жерде асманда көл жатат чатыр көл жатат көлдөлүм болуп аксайда
жалпыбыз жакшынакай кол чабуулар менен эли журттан колдоосу бар, жараткандын оңдоосу бар, сезиминде толгоосу бар, маданияттын мыкты кызматкери, күүчү, комузчу, обончу Нурзат Орозалиева. Маданияттын мыкты кызматкери, алып баруучу, ага окутуучу, Самарбүбү Токтакунов атындагы сыйлыктын ээси, Мухтар Өмүракунов атындагы сыйлыктын лауреаты, Акыл терек сыйлыгынын жеңүүчүсү, Жумамүдүн Шералиев 100 жылдык медалынын ээси, Америкага чейин, Эстония, Малайзия, Россия, Венгрияга чейин чыгармачылык сапары менен барып, кыргыз комузун, кыргыз улутун даңазлап келген кызыңыздар Нурзат Орозалиева. Абдан жакшы энергия алдыңыздар деп билем. Мен дагы ошо сиздердин батаңыздар менен эртең дагы көп чыгармаларды чыгарып, ушундай өнөр бергенден кийин жана теледен өзүңөр көрдүңөр, атам мени ушу сахнага тарбиялап, ал кишилер жок болсо дагы сиздер мага ата апасыздар. Сиздер бар, мен бармын алтындарым. Алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң ыраазычылыгымды билгиземин. Кийинки кезигүүдө жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар.